Assalamu alaikum. Barыңыздарга мына жаз келди. Футболканы кийдик. Күн ысык. Сиздерге дагы бир сонун жардама. Туугандар, биз азыр Кадамжай районунун Ак Өргө айылында турабыз. Ак Өргө айылынын бүтүшү, алганын башталышы эки айылдын кошулушунда. Мына артымда турган үй шипырларын көрүп жүрөгүңүздөр түшүп таң калбаңыздар. Эсин айтты мына караганда, ушундай заманда ушул үйдүн шипырларындагы анча-мынча сууруп алып кетишкен дейт. Карасаңыздар, таң калыштуу. Бул эми чынбы, жалганбы ким билет, бирок эси ушундай деди. Ушул үй жакшы бир адамдын колуна тапшырайлы дейт. Биз эми жашаганга бул жакта болбой калып шаарга кетебиз дейт. Сатылат экен. 15 сотык жери менен. Кыска жардамыбыздан кийин видеону сиздерге улантабыз. Сиздерге дагы бир сонун жардама. Бул жей турган эмес, бул жерге барып кайып кылып отура турган эмес, бул клуб эмес. Бул как чыныгы пешене тер. Аягына чейин сөз көрүңүздөр ушул жардаманы. Кадамжай шаарында биздин жаш жигиттерибиз ушундай мрамор таштардан ушундай үйлөрдүн тыштарын жасалгалай турган таштарды чыгарып баштады. Мына 3 в 1 деп коет мына. Красота, утепление и шумоизоляция депчи. Өзүбүздүн жигиттерди, өзүбүздүн өндүрүштү колдойлу туугандар. Ошондой эле мэрияга дагы ушул видеону жеткириңиздер. Мэрия дагы ал жер бул жерде оңдой турган болсо, ушул жигиттер менен договор түзүп, сапаттуу жакшы кылып оңдошот. Усталар полный комплект бар. Ошондой эле ушул жерге балдарыңыздар жөнөтүңүздөр, обученияга дагы окутуп үйрөтөт. И мына краскалар дагы, мына дагы чоң бетон жасалгалай турган, мына дагы өтө аз эми чыга баштады. Краскасы көчүп кетпейт, себеби бул машинанын краскасы. Мына ошондой эле брусчаткалары, мындай 3D буякта дагы үйлөр тышын жасалгалай турган таштар чыгып жатат. Ошого төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар дагы, үйүңүздөрдү тышыны ушул менен козусоңуздар дагы болот. Эми көпчүлүгүдө акча болбой калат, азыр акча тартыш, ошого через мурабаха аркылуу дагы сиздер ушул жерге договор түзүп келип сүйлөшсөңүздөр болот. Лайк басып коюңуздар, заказ бериңиздер. Көрүүчүлөр, ошол негизги жол. Могул жакта машиналар өтүп жатат го, асфальт ошол жактан келет. Жолдон 10 мүнөттүк аралык экен. Ошол жактан келгенде граница мына дөңгөч турбайбы? Мына таш, ушул таштан баштап бул жагы жол экен. Мына бул жактарды көргөзүп кетейин. Жаңы курулуп жаткан айыл. Чек ара алыс эле бул жерден. Нар жакта бул жакта да кошуналар бар. Ушул жерден, ушул дөңгөчтөн түз ошол кошунанын коросуна чейин экен. Бул жагында болсо үй, бул жагыга 13, бул жагыга 15 болуп түшүптүр. Чоң эле болуп кирпичтен түшкөн. Мына шапкасына маани бербесеңиздер, шипырлары учуп кеткен, сууруп кеткен дешет. Мен деле таң калдым. Коюңуз эже, мунун шамалдар эле учуруп кетсе керек, момтуп деп ойлодум эле. Ондай кылып бакалашкада мына ушинтип чогултабы дейт да, мынтип жулуп кетишкен деп ушундай дейт, бирок аябай таң кала турган нерсе да, ушундай токчулук заманда бирөөнүн маңдай тери менен курган үйдү шипырларын сууруп кетиш көкпеттик аябай. Мына үй ушундай түшүптүр, мына алдыда ушундай навеси менен. Мына өзүнчө бир бөлмө, караңыздар. Өзүнчө бир бөлмө. Ички көрүнүштөрүн көргөзөйүн. Аз баасын айтам, шашпай туруңуздар. Бул бир бөлмө болгондон кийин бул экинчи бөлмөсү мына. Өзүнчө кирет бул жакка дагы, мына ички көрүнүштөрү кирпич. Мында кирпичти урганды караң, усталардын эмеси жакшы эле урган, тептегиз түптүз кылчы. Бул душу, анан кухнясы болобу ушундай проектте түшкөнбү? Мына ортосуна дагы мында цемент куюп коюптур. Бул жагында болсо мынакей тосулбай кала берип ушундай кароосуз калса ушундай болот да, мына ушундай ички бөлмөсү экен. Андан кийин болсо бул жагында кийинки бөлмөсү, мына терезелерди тосуп коюптур, үстүнө вассалар кагылган, баарыначы болгону шыбаш керек. Мына шыбак кылып торсундар дагы тартылган, баарына. Үйдүн нар жагын көрсөтүп кетейин, жүрүңүздөр эми. Кадамжай району Ак Өргө айылынын аяк жагында бүтө беришти. Мына кум бар экен. Баасы 4 миллион сом кеми бар экен. Кымбат десеңиздер, өзү айтат, өткөндө бир 6 сотик жерди, ушул жерде 1,5 миллион кеми бар деп дейт. Ошондо мында кошуп эсептептир да, 4 миллион сом кеми бар дегенде, ошондо деген канча, бир 3,5 миллионго берип калабы же 3 миллионбу, эми сүйлөшөсүздөр. 15 сотик жер, бул жагы граница, мына ушул жерден экен, үйдөн
1 метр, 1,5 метр бул жагында эми китебинде дагы көрсөтүлөт. Кызыл китеби бар, үй салынган, жакшы документтер. Бул жагы түп-түз ошол цемент тушуна чейин экен. Ушул жер. Мына сіздерге шейпулар учуп кетти, караңызбы, жакшы эмес какканбы, усталар халтурить этип кеткенби же. Негизи мындай шамалга мынчалык учуп кетпеш керек эле шипулар, же жандары тосулбай калганы каабайтыр. Оюңуздарды жазасыздар. Эми кимгедир насип эткен болсо, алып жакшынакай кылып үстүн жаап оңдоп аласыздар да. Бирок үй жакшы түшүптүр. Жакшы куруптур, мына фундаменттери жакшы куюлган. Но зардыбалдары да урулган, тосулуп, анан кирпичтен урулган. Үй мага дизайны жакты, мындай өзүнчө бөлмө экен го. Мына арка жагы дагы көрүнүшү мынакей. Караңыздар, эми шипыр жагын тартып көргөзбөй эле коеюн, аябай жаман көрүнөт деп ойлодум эле биринчи, бирок көрсөтүш керек экен да. Барды бардай чынбы? Ошого карап кардар өзүнүн эсебин алат. Мына таштар бонуска сиздерге, мына ушул таштар 4 миллион сом кеми бар. Топуракта сиздерге бонуска мына шагалдары менен, кумдары менен мына. Короче, көрдүңүздөр. Чала бересиздер төмөндөгү номергечи. Чалып туруп ээси менен байланышка чыгып алыңыздар. Жаксы. Ушул Ак Өргө айылынын тургундары. Каналга катталып, жарнамалар боюнча кайрыла бересиздер. Бизди катталуучулар, сиздерге дагы бир сонун жардама. Биз азыр Кызылкайдан кийинки Салиева деген жерге келдик. Мына карасаңыздар, сонун мына үй түштү. Ушул үйдүн ичини устакелерибиз буйруса 1,5 суткада шыбап бүтүрүш. Жүрүңүздөр, сиздерге көргөзөбүз. Мына. Бул жагында болсо шыбалды, бул жагында шыбалды, мына устакелери иштеп жатат. Ошондой эле бул жакка жүрүңүз. Мына техникасы ушул экен, мына немецкий аппарат. Мунун баасы дагы аябай кымбат, мына 1 миллион. Эгер алып иштетем дегендер болсо, иштетсеңиздер болот. Ошондой эле кандай раствор десеңиздер, мына Аслан деген Турциядан келген ушундай раствор менен иштешет экен. Аралашмасы бардык ичиде. Сапаттуулугу жакшы, сурадык. Жылуураак шпаклевкадан жылуураак болот экен бул. Ушунун үстүдөн уже обой чоптотуп кое бересиздер. Бекем кармайт. Кирпичке да жабышкан, көпчүлүгү сыйылып түшпөбайбы 2-3 жылдан кийин дешиңиздер мүмкүн. Жок, андай эмес. Анан метр квадраты 630 сом. Ошондой эле доставкасын ушул хозяин өзү төлөп берет экен. Калганы суу, свет, бол, калгандарын усталар өздөрү алып келип, салып, аралаштырып, под маяк коюп, тегиздеп, түздөп. Келе бериңиз. Мына. Жакын келе бериңиз да. Кеттик мынакей. Көрдүңүздөрбү? Түп-түз. Мындайга караңыздар. Түп-түз. Чалыңыздар, Кыргызстандын бардык жериге барып, ушундай кылып шыбап берет. Bir cuma ustabak oturbaysızlar da, pat-pattan бүтүрөт. Технология азыр, технологиянын өнүккөн заманы.